сан жеткизбей шүгүмдү өзүм алсам апаки кадырына жетер белем аппак гүл сунам апа картайгачы ак сарай курам сага алдыңа алтын көшіп беремін деп çok қармап тұрам апа қартайғанша бөгөктің суысы болсо бас болуп апаң 7-ден 10 жашка чейинки балдардын акыл эси 7 жаштан кийин чоң адамдын акыл эсине тең барабар деңгээлде өсөт деп ээси 1300 граммга чейин. Ошол маалда бала эмнени ойлойт дейсиздер? Мугалимди карайт дагы биринчи мугалимди ойлойт дейт. Мугалим тиз басса ошону туурайт дейт. Muğalimin söylөгөн, muğalimin баскан, muğalimin gülgönü бар бала турайт. Турамакты даже көрсөтпөйт. Андан тышкары muğalimден бул. Эн аталарды турайт экен, апасы. Апасы урушчак баласы деле алып урушуп баштайт. Бала. Апасы учпаган. Үйдөгү тарбияны бала мектептен көрсөтөт. Анан ошону баягы muğalim толуктайт. Апам мынтип басчу эле, мугалим мынтип басат экен, анан ошодон бала тарбияланып чыгат экен, кымбаттуу апалар. Ошон үчүн үйдөн биринчи апалар тарбия бериңиздер. Андан кийин уланысы мугалимде экен. Тарбия эне менен атадан, анан окуу, билим бул мугалимде экен. Ошо менен балдар жанагы бул 7-10 жашка чейинки балдардын акылысы өнүгөт өтпөй, ошондой китепти көбүрөөк окутушубуз керек деген туура эмес, кымбаттуулар. Kitapta okuyup bir yarım saat okuyup anam oyuna düşüş gerek. Jazdırış gerek, 15 minut kayra oyuna düşüş gerek. Sebep degen aların başı çarçap kaldı, başı çarçabay, koldoru mancalar çarçabay. Sebep degende bol kol mancalarında oyunlar var mı? Motorika degen görüntülüyor mancalarını işleyip. Oşonu börük жазатыңыздар. Ушул моторикалар бөрүп иштетсе, пальчиктер. Ошончолук баланын акыл эси, мээси жакшы өтөт. Бул пальчикте иштеген сайын мээ ошончолук иштейт экен. Ошонусун көбүрөөк иштетиңиздер. Үйдө отуруп алып келип жазып аткандан 2 кол менен иштетсе, мен жана начальник класс өзүм классыма үйрөтөм, 2 кол менен жаза, 2 кол менен жаз, бирдекелер чи. 2 колун менен иштеш керек, полный манча иштеш керек. Ошондо баланын акыл эси кол менен байланыштыр. Ошондо бала жакшы жазат, жакшы окуп, жакшы билим алат. Ушуга бир толугу кирип коеюн мен. Балада мен 2 жарым, 2 бөлүнөт, сфера болуп чыгат. Ошондо биз бир эле мээбизди пайдаланып келсек, туура айтат. Ошо 2 тараптуу пайдаланыш үчүн ошо 2 нерсени тең бир момент алып келсек. Оң кол менен жаза берип, 2 жарым шаар мээбиз толук иштегенде бала жана жакшы кабыл алып болууга тарбиялайм дейт. Балдарды чынчыл болууга, адептүү болууга тарбиялайм. Мен баламды адептүү, ыймандуу бол, жакшы оку деп көп айтамын. Сабакка көңүл бөлүү, ыймандуу, кайрымдуу, акылдуу, чынчылдыкка, адамгерчиликке, ыймандуу болууга тарбиялоо, адептүү болуу, татыктуу тарбия, гүлзина деп жазып койдум. Кымбаттуу апалар, бардыгыбыз балдарга адептүү бол, тартиптүү бол, билимдүү бол, акылдуу бол, тарбиялуу бол деп тарбиялап келебиз. Анан балдарыбызды тарбиялап, эми балдарды тарбиялоодо сиздер тарбиялап келип атпайсыздар, ошодо 8 катачылык бар экен, кымбаттуу апалар. Биринчи, бала менен болгон байланыштын жоктугу дейт. Эмне себептен бала менен байланыш жок болуп атат деп ойлойсуздар?
Birinci bala менен байланыштын жоктугу дейт. Эмнеге бала менен байланыш жок деп ойлойсуздар? Дагы эмнеге бала менен байланыштын жок? Биз телефонго берип койдук, Могу баламды сен кара. Болду, менин жумуш долтурат. Бирок сиздерде эмне жумуш бар? Бул бала менен болгон байланыштын жоктугу бул биринчи кемчиликтер, кымбаттуу апалар. Экинчи, бала кетирген катачылыктын себебин аныктабай туруп жемелүү жана табалоо дейт. Мен сени айткам, ошону кылмаксыңдар. Сен мени укпаганда жылбайт болчусуң. Сен мени укпаганда окуйт болчусуң деп жемелейбиз. Бирдекени барып сындырып салса, ал эмнеге сындырып салдың? Аны сурайбыздар. Ошону көрбөксүң. Жана эле айткам сага деп табалайбыз, а мүмкүн ал бала кетип барат, кокустан чалынып кеттиби, же бирдекени ойлонуп кеттиби, биз эч оюбузга албайбыз да баягы баланы жебелеп баштап кетебиз, Бул экинчи катабызга кирет. Кирет. Үчүнчү ката, башка балдардын игили менен салыштырабыз. Акматтын баласын карасаң, жалаң бешке окуйт. Акматтын баласына сен эмне кылган деп сурайсыздарбы? Сенде деле кийим бар, ада деле кийим бар. Ада эки көз бар, сенде деле эки көз бар деп баягы Акматтын баласына салыштырабыз, Ташматтын баласына салыштырабыз. Бирок биз салыштырган туура эмес экен, кымбаттуу апалар. Сен менин баласың. Сен Акматтын баласың деп Акматты